Саламатсызбы, Рыскел Чындыкович. Сиз баягы бардык саясий окуяларга кандай бир элдик маселеси болсо дагы пикириңизди ачык айтып жүрөсүз. Ошого байланыштуу сизге бир акыркы процесстер боюнча бир суроолорду берели деп жатабыз. Айтсаңыз, учурда Россия менен Кыргызстандын мамилеси бир олку-солку мамиледе болуп турат да, ачык айтканда. Акыркы эгемендүүлүк биздин Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында болуп көрбөгөндөй бир бузулуп турат мамиле. Бул Кыргыз эки жарандын ортосундагы чатак. Ушул эки мамлекеттин мамилени бузабы? Эми беде жакшылык. Бул жанагы контролер кызды калькулятор менен башка чапты деген бул жөнү шылтоо. Шылтоо, бирок буну мен күтүп жаткан. Орус Кыргыз ортосундагы мамиленин ушунчалык деңгээлге жетер мен күтүлгөндөй эле саясат болуп аткан болчу. Бирок биздин негедир бийлик өкүлдөрү буга эч кандай реакция кылган жок да. Тышкы иштер министри Руслан Айтбаевич Казакбаев гана орус элчисин чакырып бир мындай сүйлөшүү кылган болбосо, же Орусиядагы элчибиз Клара Саматты Жирновский менен сүйлөшкөн болбосо, мындай жогорку жетекчилер бул боюнча үн каткан жок. Мамлекеттик катчыбыз эми ал айтыптыр, бул баягы эмоцияга алдырып койду, шашып койду, ашып койду, мындай эч кандай саясаты жок дегендей айтыптыр да, эми бул андай эмес да. Килеген орус мамлекетинин бийликтин бир бутагынын башындагы адам Володин, вице-спикер, председатель комитет Слуцкий, бардыгы бир ооздон Миронов дагы, Жирновский дагы, Володин дагы ошол кыздын шылтоолоп, силер орус-кыргыз алакасына от чагып атасыңар дегендей кылып туруп акция уюштуруп атпайбы? Бул акция эмес, бул санкция. Анткени мунун артында санкция бар. Ошол эле жанагы балага Орусияга киргизүүгө 10 жылга тыюу салып койбоду. Бул санкциябы? Санкция. Бүгүнкү күндө бензиндин көтөрүлүп атканы санкциябы? Санкция. Бүгүнкү күндө бизден орус-кыргыз ортосундагы экономикалык нерселердин баарын токтоп турган бул санкциябы? Санкция. Бунун баардыгы айланып келип нени билдирет? Менин жеке пикиримде башкалар кошулбашы мүмкүн. Баары бир деле эки мамлекеттин президенттерин Сочидеги келишкен келишимдер ишке ашпай атканынан, Козактын келип кеткендеги жашырын сырынын сапарынын дагы сүйлөшүүлөр дагы оң натыйжа бербей жатканынан кабар берет. Болду. Башка бир нерсени ойлоштуруш керек. Анан ушулардын баардыгын келип туруп, анан Орусиянын Госдуманын жетекчилери Жириновский дагы, Миронов дагы, булар фракция лидери болгон менен, булар вице-спикерлер. Макам бар ошондой. Анан эл аралык комитеттин башчысы Слуцкий дагы ушундай эле ушул кызга байланыштуу, ушул окуяга байланыштуу Кыргызстанга кыр көргөздү, Кыргызстанга сыр көргөздү. Бул өзү эмне деген билдирет? Бул коңгуроо эмес. Бул акыркы эскертүү. Акыркы эскертүү. Булар айтып атпайбы? Виза киргизиш керек, депортация кылыш керек, мамиленин баарын токтотуш керек, кубалап чыгыш керек дегенче, бунун баардыгы жөн жерден орун алган жок да. Бунун баардыгы эң чоң эскертүү. Эгер жакын арада биздин мамлекеттик жетекчилер орус Кремль бийлиги менен мындай келбей турган болсо, кандайдыр бир макулдашууларга, анда 15 сентябрда Путиндин жарлыгынын күчүн жоготот. Анда тамаша ошондо башталат. Анда биздин азыркы күндө орус мамлекеттин билдирүүсүнө караганда 130 миңден ашыл жанагы мыйзам чашап жүргөн. Алар депортация кылса кантип баштайбыз? Аларды Орусиядан зордоп, мажбурлап чыгарып, вагондорго салып жүктөп жөнөсө, эмне болуп кетет биякта? Ансыз деле биякта жумуштан көбөйүп атканда, ал жактан 10 миң деген жумуштар келсе эмне болот? Мына бунун баардыгы кандайдыр бир чоң сыр бар. Мен билем, эми айткым деле келбейт. Бул баары бир деле Кремль менен сүйлөшүш керек. Анан буну социалдык тармактарда Жириновскийди чакырып, шылдыңдап, анан кийин аны нонграта кылыш керек. Кыргызстанга киргизбей, ал келбейт. Чакырсаң да келбейт. Келген бир убакта келип, Кубанычбек Исабектин сыйын көрүп, койдун башын жеп, койдун көзүн жеп кеткен. Эми аны чакырсаң да келбейт. Ал акция уюштуруп аткан жок, ал санкция уюштуруп атат. Мына ушуну билиш керек да. Жириновскийдин айтканы бул Путиндин эле бир айтканындай эле кабыл алгандар көп да. Жок, эми бул мындай. Бул эми пикири деп айтсак болобу толук?
эми Володиндин айтканы, жогорку кеңештин комитетинин төрагасынын айтканы, вице-спикер катары айтты да калыш керек. Аны Жириновскийдин расмий сөзү катары эмес. Госдуманын, мамлекеттик бийликтин бир бутагынын расмий билдирүүсү ачыш керек. Эми бул дипломатиялык билдирүүгө жатпайт, бул эми өтө орой түрдө мындай кысым көргөзсө, эми буну бирөө айтып атпайбы? Бул эми чын мындай киргенде чыр чыгара турган чычым сөз депчи да. Чычым сөз, бирок чындыгында бул кысым сөз. Ошондо кыргыз бийлиги эмне кылыш керек? Провокацияга алдырбай, алар менен эми баягы баары бир өчөшпөй. Эми бул неме жакшылык, бул шылтоо. Шылтоо башка маселе. Багыттар башка, максаттар башка, талаптар башка. Аны мамлекет башчылар жакшы билет. Баары эле сезип турабыз, бул эмнеде башталганын, эмнеде кылган. Эми Сочидеги эки президент ортосундагы сүйлөшүүлөр, андан кийинки Козактын келип кеткендеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжа бербей аткандан ушулар чыгып атат. Эми значит ортосунда бир чоң талап болгон, ошол талапты биз аткара албай атабыз, мүмкүнчүлүк болбой атат, мүмкүн тоскоолдуктар болуп жатат. Бул эми чын айтканда азыркы бул саясий кызыкчылыктар. Bunun артынан экономикалык кызыкчылык санкция келип атпайбы? Мына азыркы бензиндин көтөрүлүп жатканы, күндөн күнгө көтөрүлүп жатканы, булардын баардыгы кадимкидей эле экономикалык кысым. Тиги Жириновский айтканы саясий кысым болсо, тиги бензиндин көтөрүлүп жатканы бул саясий экономикалык кысымда. Бул кысымдарды алдын алыш керек, ансыз деле Кыргызстан оор болуп турат. Кыргызстанды 15 жыл башкарып, баягы элдин наразычылыгы менен куугулган, бийликтен куугулган Аскар Акаев Кыргызстанга келди. Бул Кыргызстан ээн эркин келип, баягы бир жума жүрдү, конок болуп жүрдү дегендей. Кайра кетип калды. Бул Акаевдин келиши Кумтөргө пайда деп айтып атышат да кээ бирөө. Бул бизге элге негизи элге, Кумтөргө эле эмес элге пайдабы же биз бул кандай кабыл алышыбыз керек эле Акаевди биз? 15 жыл Кыргызстанды башкарып, 15-16 жыл башкатып жүргөн адамдын Кыргызстанга ээн эркин келип кеткени чынын айтканда мен үчүн өтө таң калыштуу болду. Бир канча жылдан бери аны алдыра албай жүрүп, анан келгенде, анан көчөдөн ээн эркин басып жүрүп, мен апакаймын, мен тигиндей мындайм деп анан өтүп кеткен Танаевка баардык нерсени баарын шылтап коюп, Кумтөр боюнча мен жардамга келдим деп, анан Кумтөр боюнча өз элинен кечирим сурап койгону, бул азыркы бийликтин алсыздыгы, акылсыздыгы. Кантип эле ушундай болсун. Эми бунун артында деле ушундай кечирим суроо менен чектелиш керек. Анда болбойт да. Мына мисалы бул Кумтөр боюнча кечирим сурап атат да. Ушу Кумтөр иши боюнча келдим деп атат. Кумтөрдө 716 тонна алтындын запасына инвесторду алып келген Акаев. Анын 516 тонна алтыны касылып кетти. Анын канча тоннасы катылып кетти. Анан бул кечирим сурап атат, мени кечирип койгула дейт. Анан 300 тонна алтынды инвесторлорго карматып жиберген кишини биз кечирип кое алабызбы? Мен кечирейин, сен кечир, президент кечирсин. Тарых кечиреби? Эл ошону кечиреби? Ата-бабабыздын арбактары кечиреби ошону? Мейли, алар дагы кечирсин. Аксыдагы атылып кеткен алты баланын, апаларынын, жетимдердин, жесирлердин кечиреби ошол Акаевди? Шералы Назаркуловдун жубайы баласы Азымбек деген кечиреби? Мен таң калдым. Ал жап жаштак эчтеке болбогон эл келип кетти. Эй, Шалкар Жайсаңбаев деген уктуңар беле? Казактын бир бизнесмени келип алып туруп эле Кыргызнефтегаз миллиондор жеп кеткен. Рентен групп деген бир группаны ачып, бир Эдуард Пак деген корейский келип туруп миллиондор чыгарып кеткен. Эмне деген, башкасын айтканда дагы үзөңгө кошту, берип жибердик го. Кечиреби бизди? Ата-бабалардын арбага кечиреби бизди? Болду, биз кечирейик. Биз манкурт экенбиз, макулук болоюк. А ким уруксат берди? Анын ээн эркин келип кеткенде баягы. Мындайда жанагы Сингапурдун 50 жыл башкарган Ли Куан Ю бар эмеспи? Ошонун бир айткан сөзү эске келет да. Эгер ууру көчөдө ээн эркин кенен-кесир басып жүрсө, анда мамлекеттин жетекчилери ууру же эли келесо дегенде. Акаев ээн эркин көчөдө басып жүрсө, анда биз келесо экенбиз да. Биз кыргыз эли келесо экенбиз.
Анан таң калдым ошонун учуп келип, учуп кетишине. Эми кумтөр боюнчаны башкы фигурант катары моюнуна алып бизге тергөөгө жардам берди атпайбы? Бизге жардам берсе, анын берген көрсөтмөсү эртең арбитражда жардам берет. Эч кандай жардам бербейт. Акаев эмес, Бакиев мойнуна алса жардам бербейт. Жардам бербейт. Сентер унутабыз деген бул абсурд. Ута албайсың арбитражда. Анан кийин бардыгын эле кумтөр боюнча камап эле Акаевдагы неме болуп атат. Эми бул жанагы мамлекеттик масштабтагы коррупция болгону мына бардыгы моюнуна алдык, тергөө менен кызматташты деп жанагы арбитражга бергенде да алар кол алдына документтерге карайт да. Биз бардык немени аларга берип койгонбуз да. Мүмкүнчүлүктөрүн бар, жеңилчиликтерин бар, тобокелчи жоопкерчиликтерин баарын берип койгонбуз. Ал жактан утуш кыйын. Анан бирок Акаев менен анын келишин албетте бунун артында Кремль турат. Кремльдин кепилдиги турат. Кремльдин уруксаты жок, ал келип кетпейт болчу. Кремльдин эгер үстөмдүгү жок болсо ал ээн эркин кырсаң кире албайт болчу. Эми Аскар Акаевдин убагында коррупция башталганда, эң башталган бүгүнкү күнгө чейин уланат кошулду. Азыркы күндө деле бийликте иштеп аткандардын бардыгы Акаевдин убагында иштешкен да. Бүгүнкү бийликтегилердин бардыгы Акаевдин балапандары да. Балапан ошол кезде бардыгы эле алакада жүрүшкөн, мамлекеттик кызматтарда жүрүшкөн. Анан келип кеткени башкалар кечирсе да мен кечире албайм. Анан мен таң калганым ушул болду да. Маселен эмне үчүн Топчубек Тургуналиев унчуккан жок? Эмне үчүн Топчубек Тургуналиев ушул жерден унчукпай отурду же ага ошол кызматы кымбат болду? Айтса болот эле го. Акаевдин кысымын, куугунтугун көрүп абакта жатып чыккан Топчубек Тургуналиев болду эле го. Азимбек Бекназаров Акаевдин саясий режиминин куугунтугу болуп абакта жатып, анын артынан алтыбал атылып кеттиler го. Эмне үчүн Азимбек Бекназаров мындай адекваттуу жооп айта алган жок? Унчукпай гана туруп берди. Канча деген адамдардын өмүрү өттү ушул. Чындык менен эми башкасын кой. Акыркы парламенттик шайлоону анан айтып атпайбы, мен эч кандай кетип, акыркы парламент шайлоодо кызы баласы депутат болуп алды эле го. Балдызы таласта эмне кылганын барыбыз жакшы элес да, барымтага алынганын. Анан ушулардын бардыгын унутуп, 15 жылда эчтеке болгон эмес деп тургандан кийин 15 жыл башкарып, 15 жыл баш катып жүргөн адамды биз бүгүн актуалдуу маселе кылып көрүнгөн жерден көргөзүп, ал учуп келди, учуп кетти дегенибиз. Бул бүгүнкү күндүн, бүгүнкү күндөгү жанагы Ликуан айткан нерсе да.